урматтуу Бактыргеш, сизге. Биздин өкмөттүн токтому бар да, 50-60% жогорку курулуп калган бала бакча жана ошондой эле мектептердин курулуштарын өкмөттүн токтомунун негизинде быйылкы жылы ушунун аягына чейин бүтүрүү боюнча. Мен ушунга чейин көп жолу айтып келдим. Ош шаарында 12 мектеп бар да, 50% жогору бүткөн. Сиз ошону жазып алсаңыз, сизге протокол тапшырмада, ошону быйыл Ош шаарындагы 12 мектеп аягына чейин бала бакча мектептер бүтүш керек. Өзүңүз билесиз, нормадан 2 эсе көп окуучулар окуп жатат Ош шаарында. Жана ошондой эле бала бакчалар боюнча дагы. Жана ошондой эле Бактыргеш, мен ушунга чейин да көп айттым. Ош шаарынын ички жолдорун, кээ бир Ош шаарына караштуу ички жолдор Минтранс карайт да. Бирок ошол жолдор ушунга чейин жасалбай келет. Мен буну мисалга айтып кетсем, Ош Араван жолу. Абдан ушунчалык акыбалы начар, ошону тез арада баштап бүтүрүп берсе жакшы болот. Жана ошондой эле мен Айыл банк менен РСК банкка суроом бар эле. Сиздер айтып өтүңүздөр да, Айыл банк өзгөчө Ош шаарына, Ош областына 69 миллион берилди деп. Ушунга чейин туурабы? Ооба, бүгүнкү күндө ФСК 11 боюнча Ош областында 69 миллион сомго 136 кардарга кредит берилди. Былтыркы жылы сиздер 1 миллион сомдон беребиз дегенсиңер, ошо 1 миллион сомду быйыл эмне үчүн 500 миңге чүрүп койдуңуздар? Жана ошондой эле 300 миң берем дегенди 150 миңге чүрүп койдуңуздар. Эмненин негизинде чүздүңүздөр ошону? Бул жанатан бери эле айтылып аткандай эле очередке тургандар, желающийлердин общий суммасы абдан көп, бирок баарына жетпей атат. Ошол себептен бул Минфиндин баягы правительственный решениясы менен келгенде бизде ошо 500 миң сомдон бир кишиге бериле тургандай болуп чечилген. Кечиресиз. Баарына жетпей атса, былтыркы жылы канча акча ашып калды? Былтыр ашкан эмес, былтыр бүт берилген акчанын баары бөлүнүп берилген. Канча миллиард бөлүп берилген сиздерге былтыр? Именно ошол 6%дан берилүүчү акчадан. Былтыр ФСК 10 боюнча Айыл банк 3346 адамга 2 миллиард 278 миллион именно ФСК боюнча берди. Өкмөттөн сиздерге канча акча каралган? Бизге ушунча эле акча каралган, 2 миллиард 280 каралган. Ошол акчаны полностью 100% муну выдача кылдык. Бул ФСК боюнча. Андан тышкары КПК акчасы да каралган. КПК акчасы менен да полностью 1 миллиард 600дөн ашыгыраак сумма полностью берилген. Рахмат, РСК, сиз жооп берип коюңузчу. Былтыркы жылы канча каралган? Былтыркы жылы Ош шаарына. Ош шаарынабы же? Канча берилген? Ош шаары боюнча айтып бериңизчи. Ош областы боюнча 431 миллион каралган. Ошонун ичинен 408 миллионун берилди. Канча ашып калган? Ашканы эми биз башка областтарга жөнөттүк да. Бирок ашкан да акча турабы? Жок, эми ашкан жок. Бул өзү заявка боюнча 502 миллионго чейин бар да заявка. Былтыркы жылы. Бактыргеш, мына өзүңүз билесиз, чындыгында түштүктө биз жазгы талаа иштери башталган, көп болду башталганына. Мына 6%дык кредитти мүмкүн болсо ушул дыйкандарга берүүгө биз жеңилдетип беришибиз керек да. Чындыгында банктарга барганда, Айыл банк менен РСК банкка барганда туура 6%дан беребиз деп айтат экен. Бирок биздин өзүбүздүн 20%дан бериле тургандагы кредитти аласыңар деген мажбурлор болуп жатыптыр да. Менде кагаз түрүндө бар, ошонун атын таба эле коеюн, кагаз түрүндө берем. Ошон үчүн ошол Айыл банк менен РСК банктын ошол Ош шаарында иштеген өздөрүнүн жумушчулары менен тыгыз байланышта иштеп, ушундай элди эмеге салбаса. Себеби 20% кредиттен бизден да аласыңар деген басым болуп жатыптыр да. Бизде азыркы убакытта мындай, бизде болсо 500 миң деп жана ограничение айтпадыкпы? Эгер кардардын потребности көп болсо, биз ошол убакта предлагать этип атабыз. Бизде өзүбүздө азыркы убакытта баягы айыл чарбага бере турган возможность бар. Алардын ставкасы 18, 19, 20 суммасына жараша. Ошону да предлагать этип атабыз. Мен сиз түшүнүп турам. Сиз түшүнүп турам. Алар ошо 6% менен гана алабыз деп келген, ала турган акчасынан бизден да калга деп сунуш берип жатыптыр. Ошону айтып жатам. Алар Айбек Жапар, ушу арызды берип койсоңуз.